Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында дүйнөлүк жазуучу академик Чыңгыз Айтматовду эскерүү кечеси өттү. Бул күнү театрдын сахнасында кыргыз актер жана актрисалар эмес, Бишкек шаарынын 1-май жана Октябрь райондук сотторунун адабият сүйүүчүлөрү даярдаган чакан спектакльдерди көрүүгө болот. Кандай бир жаңы нерсени окурмандарга, көрүүчүлөргө тартып алалы дедик. Анан мына жогорку сот 1 райондун, Октябрь районунун соттору менен бирге биздин Чыңгыз Айтматов атындагы Тил адабият институту ушул Саманчынын жолу жана Гүлсарат боюнча спектаклин көрсөтүүнү даярдадык да. Алардын ичинен 1-май райондук соту Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык Саманчынын жолу аттуу повестинин үзүндүнү сахналаштырып аткарып беришкен. Бул спектакльди калың элге тартуулоонун астында 1 айдай даярдык көргөн сот кызматкерлеринин тобу менен иштөө жеңил болбогондугун айтат актер Жылдызбек Касейинов. Ар бир адамдын жүрөгүндө искусство жашайт. Кайсы тармакта эмгектенбесин, юрист болобу, прокурор болобу, сот болобу, ар бир адамдын жүрөгүндө искусство жашайт. Иш кылып атып кыңылдап ырдашы мүмкүн. Ошол нерсени ачып, чоң актерлордой костюмдарды кийип алып ойногон алар үчүн чоң тарых деп ойлойм. Иштешеме булар менен шалпарган аябай кыйын болду, анткени ар бирине көргөзүп бергенге туура келди, профессионал эмес болгондон кийин. Бирок нукура ишеними менен, нукура профессионал болбогондон кийин, нукура ишеними менен ойношту, ошонусу менен элге кызыктуу болду го деп ойлойм. Эч ким ыйлабасын. Эч ким ыйлабасын. Мына мен деле ыйлабай эле турбаймынбы? Майсалтайым ыйлабасын дептир. Бүгүнкү ушул спектакльде катышып Толгонайдын ролун ойнодум. Колумдан келишинче аракетимди жасадым. Элге келген, бүгүнкү конокторго келген элге жакты деп аябай ишенем. Мондой профессионалдардын кийимин кийип, профессионалдуу сахнада туруп алып ойноп аябай толкунданат экенсиң, чынында эле башкача болот экенсиң. Бирок ушул эми ушу сахнага ушул кийген актерлордун бардыгынын кийимдерине татыктуу болгонго аракет жасадык, ошо. Чыныгы актер жана актрисалар чеберчилик менен роль жаратса, бул спектакльдеги аткаруучулар чоң ишенич менен ойноду деген Роза Айтматова төмөнкүлөргө токтолду. Сот системасында иштеген адамдар спектакль коюп берип атат Чыңгыз Төрөкуловдун чыгармалары боюнча. Анан атайын келдик, Саманчынын жолун көрдүк азыр. Чынында абдан жакшы коюшуптур. Эми бул спектакль көп театрларда коюлган, мыкты артисттер аткарган. Анан мен биринчи жолу көрүп атам, бул башкача коюлуптур. Биринчиден өзү спектакль кичине башкача коюлуптур. Кишинин жүрөгүнө жете тургандай кылып. Экинчиден ошол бул эми чынында өздүк көркөм чыгармачылыкта. Булар артист эмес да. Бирок ушунчалык жакшы аткарышкан, таң калыштуу. Буга чейин эл астына чыгып роль аткарбаган сот кызматкерлери профессионал костюмдарды кийип, жасалгаланган сахнада ойноп, өздөрүн жана көрүүчүлөрүн адабият айдыңына сүйрөдү десек болот. Тахмина Кинжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.